Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Ой бүгүн көрсөтүүсүн мен Азамат Кыязов жана Марлис Чоноров алып бармакчы. Бүгүнкү студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Ысырабалиева эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы, Эльвира Жыргалбековна? Бүгүнкү биз көтөрүп аткан темабыз коррупция кордогон өлкөдө деп аталат. Буга себеп болгон мынакей кечээкү ушул транспорт министринин орун басарынын кармалышы себеп болду. Ушуга байланыштуу видео материалыбыз бар. Көрүп алып, анан сөзүбүздү баштайбыз. $3 000, а? 3000? Откуда происхождение этих денег средств? Лечение. Лечение? Коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Бул суроого транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимжан Жусупалиевдин камалышы жооп болду окшойт. Ал чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн $520 000 пара алууга макулдашып, ал сумманын $170 000 алган соң УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан колго түштү. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов: "Менин орун басарым жол жана темир жол тармагын карачу, өз ишине так иштеген кадр эле. Өзүм дагы аң-таң абалда турам. Анткени 1,5 жыл ичинде коррупциялык схемаларды жоюу боюнча көп жумуштарды жасоодо өзү башында турган", деди. 862D. 53D. КФ 44 38 86 99. Следующая купюра МД 080 ЛА 68 16 26 93 А. КФ 44 38 86 03 Д. КФ 64 84 08 30 Б. Эльвира Жыргалбековна, мынакей пара алуу фактысы катталды. Бул мындай ири суммада мындай жакындан бери, көптөн бери боло эле. Сиз кандай кабыл алдыңыз мыйзамчы депутат катары? Эми шок болдум деп айта албайм. Анткени ага чейин деле мына генералдык прокуратуранын бир следователь $200 000 менен кармалганын помните, ошо аны деле окканбыз. Просто Министерство транспорта боюнча айтып кетсек, ушунчалык коррупцияга батып кеткен мекеме деп канча убакыттан бери парламенттен деле айтылып келе жатат да. Бирок өкмөт тарабынан эмнеге чаралар көрүлбөгөндүгүн мен өзүм да мындай таң каламын да. Коррупцияга каршы күрөш өтө мындай күчөп жатат деген маалда сиз эмне деп ойлойсуз? Эмнеге таянып ушундай ишке барды? Мунун артында бир таяныч болушу мүмкүнбү? Мен үчүн ошол орун басарынын мындай болгон окуясына негизи тиги транспорт министринин жетекчисинин реакциясы, мен шок болдум дегенге таң калам да. Кол астында ушундай параларды бирөөдөн сурап жаткан адам кармалып аткандан кийин мен билчү эмесмин, мен уккан эмесмин, өзү деген таза адам болчу дегенге мындай ошондой бир мындай характеристика бергени мен үчүн таң калыштуу да. Демек, мындай баштатан, мурдатан бири-бирине байланышы бар деп ойлойсузбу? Бул деген бул ведомствода мен билесиздер, жана тендерлер өткөндө эле ачык эмес өтөт. Жакында эле менин коллегам айтып кеткендей, абакта отурган ким, Жантүрү Сатыбалдиевдин туугандары транспорт министрлигинин тендерлерине ачык эле катышат экен, утуп алышат экен. Бир нече жылдан бери ошакта жүрүшөт. Бул мен үчүн бул дагы бир коррупциянын бир көрүнүшү да. Эмне үчүн мындай чара көрүлбөй атат деп ойлойсуз? Эмнеге мындайга жол берилип атат деп ойлойсуздар? Мен ойлойм, кызыкчылык бар жерде ошондой болот да. Эгер коррупция менен күрөшөм деген мындай президентибиз чоң уран чыгарып атса, өкмөт тарабынан ушундай нерселер болуп атса, ведомствонун башынан ошо жетекчилердин баары жумуштан кетиш керек да. Анткени бул чоң ири суммадагы айтылган, бул 520 000 бир эле факт, кармалган фактысы. Мындан тышкары канчасы мындай кармалбай, билинбей кетип атат. Анын баары эле билишет да, баары эле такташат. Именно жол эмесине маселесине келгенде эле взяткалардын суммасы абдан чоң. 2007 жылы мен бир казак бизнесмени менен сүйлөшүп калганда, ошол убакытта Нурлан Сулайманов деген министр транспортта, билесиздер, ошол жетекчинин кезинде ошол адамдар $500 000 пара сурагандыгын мага казак ишкер 2007 жылы айтып берген да. Эмнеге сурады десем, Көлдөн Алматыга бир жол курабыз дедик белек. Ошол жолду мындай тендерин утуп алыш үчүн 500 000 мага киргизип бересиң деп ошол жетекчи сураган
мага лично ошол казак эме инвестор айтып берген да. Анан кыргыздарда ушундай силер министриңер ачык эле $500,000 взятка сурап атса, биз силерге кантип инвестор келет деп айткан болчу. Мен буну соцсеттерде да жазгам, ачык да айтып келгем. Анан кийин андай кишилер мындай бош эле жүрүшпөйбү. Ушу айтылып делинип эле келатат, мындай жыйынтык чыкпай келатат, Бизде мындай экен да, кыргыздардын мындай саясатта гана эмес, бийликте негизи жүргөндө чоң ири деңгээлдеги адамдар бири-бирине мындай же бизнес партнер, же аягында тууган болуп чыгат экенбиз кыргыздар. Мындай катышуубуз бар болуп эле бири-бирин сүйрөп чыгып калышат да аягында. Же сот жагынан мамлекет утулуп калат да. Алис мырза, сурооңуз болсо коркпогон себеби эмнеде дейсиз? Ошо Безнаказанность. Анткени жоопкерчиликти эч ким тартпайт. жаза Ошону жазаланбайт дегени сезген адамдар ушундайга барышат. Анан соттон мен сүйлөшүп, же иш жүрүп жатканда тергөө убагында эмени жанагы коюлуп аткан статьяны азайтып алам деп, ошондой бир ойлор менен чечишип алам деп, сүйлөшүп алам деген ой бар болгон үчүн, жазаланып кетпейм дегенин билген үчүн ошондой болот да. Анан кээ бирөөлөр болсо түрмөгө барып отуруп калсам деле 100 миллиондоп акча чыгарып алсам, 1 жыл отурсам эч болбойт да. Анан амнистия менен чыгып кетем деген. Ошондой да ойлор бар да. Коркпостуктан, коркунуч жоктугунан барып атат деп эсептейсиздер да. Бизде коомдук ишмер Төлөнбай Нурмаев аттуу агабыз катышып атат биздин талкуубузга. Саламатсызбы Төлөнбай мырза? Төлөнбай мырза, саламатсызбы? Угулуп атабы? Саламатчылык. Угулуп атабы сизге? Угулуп атабы Төлөнбай мырза? Байланыш жакшы болбой атат. Саламатчылык. Малис мырза, сурооңуз болсо узатып туруңуз. Сиз жана айтып кеттиңиз казак туугандарынын тажрыйбасы жөнүндө. Ошол жерде бир серепчи бар, атын эстей албай жатам. Ал мындай деп айтканда, биздин система Казакстандыкына окшош эле кетет. Жаңы адам келсе, ошол госслужба мамлекеттик кызматка келсе, ал же ошолорго окшошуп калыш керек, башкача болсо анда системага батпай кетип чыгып кетет. Бизде сиздин оюңузча кандай абал? Эми бизде деле ал нерсе бар да. Негизи же батырышпайт, мындай өзгөчө бөлүнүп калат да ошондой адамдарчы, же көпкө чыдабай өздөрү таштап кетишет да ошол жумуштарын. Андай деле бар да. Көп өзгөртүш үчүн мындай орустарда бир сөз бар, критическая масса чогулуш керек да. Ошондой таза ой жүрүткөн адамдардын саны көбөйүш керек да. Бизде жетишпейт. Азырынча мен ойлойм аздык кылып жатат да. Бизде Күнболот Момоконов журналист мырза катышып атат. Саламатсызбы? Күнболот мырза. Угулуп атабы? Жакшы. Күнболот мырза, биз азыр коррупцияга кор болгон өлкөдө деп теманын алдында сөз кылып атабыз. Сиз коррупция жөнүндө Таластагы иштер боюнча жазып чыктыңыз жаңы эле. Эмне себеп болду? Коррупция боюнча кандай маселе болуп жатат ал жакта? Талас областы өкмөттүн Талас областындагы ыйгарымдуу өкүлү Марат Мураталиевдин ошо Азия Ньюс деген чоң белгилүү болгон гезитке берген маегинен улам чыгып атат да. Ал жерде Мураталиев маегинде өзү айтып атат, мага ушу Талас областы менен ошо Жамбыл областынын бажысында иштер боюнча айтып, ал жерге айтып атат, ошо бажычылар мага ошо бажыга басып барып текшерүүнү кылбасаңыз, сизге өзүбүз эле ошол 1 миллион сом, 300 миң сом акчаны деген алып келип эле берип туралы деп айтып атышат. Жок, мен андай болбойт деп, мен өзүм барып туруп, ошо жылда Талас областынын бюджетине 8-9 миллион акча түшчү экен. Мен ошентип барып өзүм көзөмөлгө алып текшергенден баштап 24 миллион акча түштү деп атат да. Анан эми мунун албетте мындай түшкөн жагы жакшы, бирок коррупциялык жакка келгенде бул деген ачыктан ачык эле ал кишиге ошол сунуштаган тарап бул берип аткан акчаны жанагындай кылып айтып аткандай бул түздөн түз коррупциялык элементке жатып калат деген ойду айтып атам да. Биздин мыйзамдарда ошондой жазылганы бар да, кылмышты жашыруу бул түздөн түз оор кылмыш депчи. Биздин мыйзамда мындай жазылып бар. Демек бул ачыктан ачык мындай түшүнгөн кишиге, түпкүрүн түшүнгөн кишиге бул коррупциялык жолду жашыруу болуп атат да. Эгер ошондой сунуштаганды билсе,
көрүп атса, өзүнө келип атса, эмне үчүн ушул кезге чейин атайын тийиштүү тармактарга билдирип, мына бизге ушундай нерсени сунуштуп атат. Коррупция бул жакта жаткан экен. Мына буга чейин ушундай иштерди жаап жашырып келгендигин өздөрү далилдеп атат. Биз аны ачыктап туруп өлкөгө биз мына баягы мындай манжа менен эсептегенде 13 миллион сом акчаны тартып келип атат. Демек буга чейин ошол акча катылып, жаап жашырылып, буга чейинки жетекчилер менен кандайдыр бир ушундай соода алакада кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип жүргөн экен да. Мындай түздөн түз түшүнгөн кишиге ушундай болуп атат да, мен ошол нерсени айтып атам да, андай болсо эмне үчүн буга чейин ошону ачыктап айтып чыкпайт? Ошону сунуштаган ким экенин керек болсо айтыш керек. Ал деген ушундай эмес да, областтын байланышка чыкканыңызга рахмат. Күнболот мырза, биз ушундай шартта кандай аракет ыкчам жүргүзүлүшү керек эле? Мен бир эле мисалды өз башыман өткөн мисалды айтып берейинчи. 2014 анда мен ишкер кезимде антимонопольный службанын эми өкүлү 300 миң сом пара сурап, ошол сураган убакыттан баштап ал адамды сотко жеткирип отургузганга чейин 1 жыл убакыт менде кетти. Мен ишкер болчумун. Колумда бар орточо өйдөрөөк деңгээлдеги ишкер катары айтып кетет элем да. Мен Кыргызстан жараны катары ушул укукту акыйкаттык үчүн күрөшүп атып, 1 жыл убактымды алды да. Кайсы жылдар эле? Ошол 2014 жылы. Кудайберген базарында келип туруп, менден 300 миң пара сураганда за согласование тарифов деп антимонопольный службанын жетекчиси, анда Равшан Жээнбеков атасы болчу ошол жетекчи ошол убакта. Бабыржан Жээнбеков сураганда, бирок эмеси өкүлү келип сурагандан кийин ошол сотко берген убакыттан баштап ал адамды органдар менен тапшырып кармагандан кийин деле 1 жыл убакыт соттоштук да. Эми элестетсеңиз, ал кесилди, бирок ошол районный инстанция, шаардык инстанция, Верховный сотко жеткенге чейин 1 жыл канча убакыт кетти, стресс болдум. Анан деген элдин баары күнөөлөп чыкты да. Ортодо туугандар чыкты, тааныштар чыкты, ал кишинин таанышы тегеректери чыкты. Эми эмне кыласың, аны тиги 5 баласы бар экен, ал тигиндей экен, мындай экен деп ортодо өз апам, туугандарым, менин тараптан туугандарым чыгып, эми жөнөкөй эле ал сотрудник экен, аны эмне кыласың, боору коркобой, сен аял киши деген боорукер болуш керек депчи. Негизи биз эмнеге ушундай кадамдарга эл барбайт? Анткени деген ошол убакыттан баштап акыйкаттыктын аягына жетишке мындай күмөн болушат да, жеткиземби, сотко жеткирип, тергөө мындай мал эмелерин жүргүзгөнгө чейин 1 жылга чейин убакыт кетет да. Ошол убакытты алдын ала билген госслужбада иштеген адамдар, мен ойлойм, көп учурда ошону түшүнүп, канча убакыт кетерин билип туруп, анан эмеге барышпайт да. Бул энткен убакытта ачыкка чыгаргандан кийин баштап. Бизге Төлөнбай мырза кайра байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Төлөнбай мырза угулдубу? Угулду, саламатсыздарбы? Сиз Өзбекстандагы жолдор боюнча Facebook тармагына сиз өзүңүздүн видеоңузду жүктөп, маалымат тараттыңыз эле. Бизде кандай салыштырмалуу түрдө айта алат элеңиз? Өзбекстандагы коррупцияга жол берилбейт бекен, жол салууда? Кандай чаралар көрүнөт экен? Айта алат элеңиз, Өзбекстандагы коррупцияга жол берилбейт бекен, жол салууда? Кандай чаралар көрүнөт экен? Саламатсызбы? Эми бизде мына саламатсызбы? Эми бизде мына Кыргызстанда постсоветский мамлекеттерден эң негизги өнүгүп аткан мамлекеттердин алдыңкы мамлекеттер ошо Өзбекстан болуп эсептелет. Аны бүт баарыбыз билебиз. Коррупция минимум ал жердечи. Анан Элвира айым мына туура айтып кетти. Былтырбы мен эсимде 2 миллиардтан ашык Кыргызстанга инвестиция кирген экен да, ушу жолдорду куруу боюнча. Точный цифрасын билбейт экенмин. Эми ошо 2 миллиардка биз кандай деген жолдор салып салсак болмок эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин жолдору соңолбой келет да. Бул да бир коррупциянын бир көрүнүшү болуп атпайбы? Эми мына азыр коррупция менен күрөшүү болуп атат го акырындап. Кудай буйрса өзгөрөт деген ойдобуз. Менин оюмча азыркы мына министерстводо болгон кечеги эле мына крупный коррупционный
системаны выявлять этип чыгышты. Бул 500 миң доллар деген өтө чоң акча да эми бул. Анан ошонун бир бөлүгүн алып кечээ бир замминистр кармалды. Бул эле эмес. Негизи ушунда Ысык көл Бишкек жолунда, Нарын Төрегарт жолдорунда мен билгенден айры да коррупционный схемалар бир топ да. Аны выявлять этип, туура айтып атат Элвира айым. Бизде мына систематический иш жумуш алып барыш керек. Хорошо, азыр мына АКС деген иштеп атат дейли. АКС действительно иштеп баштады. АКС мына жетекчиси Исмаилов келгенден бери чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Алар өзгөрүүнү киргизип туруп кармап выявлять этип. Төлөнбай мырза, байланышка чыкканыңызга чоң рахмат. Алып келгенден кийин эле жанагы эле соттон Байланыш жакшы болбой атат. Эң ири ушул пара алуу, коррупцияга жол ачылган жак ушу жол салуу тармагында болуп атканы чындыкпы? Парламентте мына мен иштегениме 3 жыл болду. Жолдор гана эмес. Кайсы сфераны албасаң, билим берүү, саламаттык сактоо, кредит, грант, бекер оокат келген жерде бүт эле ошондой экен да. Ошол иштеген адамдар үчүн бекер оокат экен да. Анан мисалы китептер боюнча айтып кетсек, мына жакында эле палатадан деген билим берүү министринен берип атам да суроону. Ушунча каталар кетип атат. Анан деген ал эжекебиз болсо, министрибиз айтып коет экен. Ал бюджеттин акчасы эмес, ал деген гранттын акчасы кетет. Мына кайрадан мындай китептер чыгарыш үчүн деген бюджеттин акчасы кетпейт, гранттын акчасы кетет деп. Бирок бекер келген грант бюджеттин акчасына түшкөндө бул кошумча ресурс болуп, бул уже бюджетке кирип калган акча да. То есть биздин ушу чоң-чоң мындай жоопкерчиликтүү эмеде иштеген адамдарыбыздын мамилеси да мындай бир халатность деп коебу, мен түшүнбөйм да. Мен иштеген убакытта эптеп ушуну алып алайын, анан мен кеткенден кийин эмне болоруна. Советбек Султанов деген Facebook колдонуучубуз жазып атат. Элвира айым, сиз тендер таза эмес өтүп жатат деп айттыңыз дейт. Ошондо мамлекеттик сатып алууларды көзөмөл болбой жаткандыгында болуп жатабы? Чоң суммада сатып алуулар болуп жатканда уполномоченный органдардын катуу көзөмөлгө алса болбойбу? Бирок тендер жүрүп жаткан убакытта мыйзам жагынан кемчиликтер кетпейт. Бирок ошого тендерге чейинки ситуацияны караш керек да. Кайсы компаниялар катышып жатат, кайсы чоң мындай жоопкерчиликтүү чиновник менен аффилированный болуп жатат. Ал компаниянын тиги ОСО болсо, ОСОну түзгөн кайсы ОСО деп ошол жакты караш керек да. Негизи деген тендер жүрүп жаткан убакытта бузууларды таба албайсыздар да. Нур Телекомду мен көтөргөндү уктуңуздар беле. Ошо 1000 сомго кечээ ушундай эле лицензияны 300 миллионго сатып туруп, бүгүн болсо ал ошондой эле лицензияны 1000 сомго сатып. Бирок мыйзам жагына такашып, ал деген пилотный проект болду деп койду. То есть мындай сөзгө жабыша албайсың да. Мыйзам жагынан мындай таап катасын таба албайсың. Ошого улай эле Мурза Добутов аттуу Facebook колдонуучу жазып атат. Тендерди жоюп салса болбойбу дейт. Бул кандай суроо болуп калат? Жок, наоборот, тендерди деген ошол госзакупка негизи түзүлүп жатканда, жакшы ой менен түзүлгөндө коррупция карата мындай күрөш жүрөт депчи. А биздики болсо тескери болуп калат атпайбы? Ал жерден огой бетер коррупция күчөп, бул жерден алыстагы айыл өкмөттөр, интернети жок өкмөттөр иштеп аткан айылдагылардын эмнеге мындай бир туура эмес ситуация болуп атат? Булар деген прокуратура, МВД, ошол эле тиги текшерүүчү органдар үчүн мындай жем болуп калат да. Ошактан алар деген таптакыр мындай кичине мындай бир ката кетирсе эле ошактан басып калып эле аларды тоолоп жатышат. Сөзүн ачыгы. А чоң ири моундай немелер жерлерден болсо кармабай жатышат да. Бул менин мындай жеке оюм да. Ошо коррупцияга жол берет экен. Ал да коррупцияга жол берет, ооба. Буга чейин дагы бир өзүңүздүн отурумдарда айткан сөздөрүңүз бар экен. Сот аткаруучулардын департаментинде ал жакта дагы бир нече түрдүү схемалар бар экен. Мисал келтиргенсиз, жанагыдай мисалы бир ишкер сотко берсе мамлекетти, сот баш тартат, андан кийин бир 3000 сомдук мамлекеттик төлөмдү айыппул төктүп айтат экен. Анан мүлкүн камакка арестке алышып калган. Ишкер жүрө берет билбей. Анан эртеси күнү сиз бир күнү ошол ишкер катары келип, ошол оокаттын бар сатам деп госрегистрге сделка кылам деп келип калсаңыздар, по факту эмне болуп калат? Өзгөрүүлөр болду. Сиз ошону айтып чыккан сөздөн кийин жакшыруу бир маалыматыңыз барбы? Эмне өзгөрдү? Менин билишимче 1-2 ошол именно судебный департаментте бир 2-3 ай болуп калды. Бир текшерүү эмес. 1-2 ушундай коррупционный бир факт чыкты. Бирок ошондон кийин кандай өзгөрүү болгонун мен мындай көзөмөлдөгөн жокмун. Бирок мындай жакшы жака
өзгөрүлүп кеттиби же жаман жакка бурулуп кеттиби деп айта албайм, бирок негизи жалпысынан бизде коррупция менен күрөш жүрүп жатат да. Парламенттин депутаттардын негизи мындай жумушу эмне болот? Биз ушундай бир жараларды ачып туруп көтөрөбүз да. Көтөргөндөн кийин ошол эле органдардын көңүлүн ошол жака бурдурабыз да. Органдар ошол жактарды көзөмөлдөп анан караштырышат эмне болуп жатканын. Андан кийин 1,5 жыл өтпөй эле мен бир нече мисалдарды эми азыр баардыгы эсимде жок. Көтөргөндөн кийин эле бир убакыттан кийин ошол жерден бир иш козголуп калат да. Госрегистрде жанакы айдоочу укуктарды бере турган бир немебизди кызматчыны карамашпадыбы? Отуруп эле базардагыдай эле отуруп эле акча алып аткан. Ошону 1 жылбы 1,5 жыл мурда палатадан айтып кеткенбиз да. Ушундай болуп атышат. Түзмө-түз жөн эле алыкта наличный менен эле иштеп капитализация болуп калган, ал должен деп айткандан кийин мына 1,5 жыл өткөндөн кийин ошол съемка болуптур, ошол киши кармалыптыр да. Урматтуу көрөрмандар, биздин көрсөтүү түз эфирде болуп жатат. 0312 59 20 70 телефондорун ачалсаңыздар, байланышка чыксаңыздар, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Азыр Эльмира Жыргалбековна бизде атайын сурамжылоо видео материалыбыз бар, көрүп алалык. Эже айтсаңыз, учурдагы коррупцияга каршы күрөш сизди канааттандырабы? Эми мурунга караганда канааттандырарлык эле деп ойлойм. Эми элди башкарыш кыйын. Көпчүлүккө башкарыш кыйын. Болуп атат, ошо болгондо дагы адамдар эми чыгаргысы келбейт да. Негизи болуп атат күрөш. Канааттандырбайт. Себеби бар жерде коррупция жоюлбайт дагы, жоюлбайт дагы. Көнүп калышкан. Избирательный болуп атабы дейм да, ушундай. Мурун деле тиги Акаевдин кезинде деле болгон ушундай избирательный күрөш, Бакиевдикинде деле, Атамбаевдикинде деле. Анткени азыркы учурда деген ушу коррупцияга каршы күрөш болуп атканда деле, бирок биз все равно көрүп атабыз да. Пара алынып атат, акча берип атат студенттер, мугалимдерге же башкача айтканда деле чоң эмеде карап көргөндө деле баары бюджет акча менен чечилет да. Биз мына перевалда турабыз, Ташкенттин перевалында. Биздин жол транспорт министрлигине жол салган, жолдун акысын жеп, жолду жыл сайын оңдоп аткан транспорт министрлигине жол салуучуларга айтарым. Мына монтип, арматураларды коюп, бетону арматура менен бетонду аралаштырып туруп ушинтип жол салып атышат мына. Өтө сонун экен, ушу биз кошуна мамлекеттен үйрөнө турган көп нерсебиз бар экен. Жолдун акысын жеп жүрүп, мына канча миллиардтаган акчаларыбыз жолго кетти да. Үйрөнгүлө мына. Кошуна мамлекеттерден өтүп үйрөнгүлө жол салышты. Жолдун акысын жейбестен. Сиз социалдык маселелер менен катар ушу коррупцияга байланыштуу көптөгөн маселелерди парламентке көтөрүп жүрөсүз. Башая канча ушу коррупцияга байланыштуу маселе көтөрдүңүз? Эсиңизде так бар мындай? Андай эми сандары жок да, көп эле маселелерди айтып жатабыз. Анын аркасынан көзөмөлдөгөнгө жакында эле мына фонд госимуществонун суроосу көтөрүлүп, канча бир айдан бери талкуулап жатабыз да, 3 жума болуп калды. Бир ай эмес, эми 3 жума. Анан биздики бюрократиясы көп экен да, кат жөнөтүп, мен мындай да парламенттин ал маселени көтөргөндөн кийин мен кат жүзүндө өкмөт менен биздин перепискабыз баштайт да. Бул өзүнчө бир бий да. Бир топ жумаларга уланган. Анан ошо баш аягы жылдарга чейин созулуп кетет. Мисалы Сокулук районунда Фрунзе айыл өкмөтүндө бир садикти мына 3 жылдан бери ала албай жатабыз, кайрып бере албай жатабыз да. Аякта да бир чоң коррупция. Минсельхоз менен билим берүү министринин ортосунда научно исследовательский бир институт бар экен. Ошонун эмелери, окумуштууларыбыз ошол садикти ээлеп алышып, бош турган садикти элге да бергиси келишпейт атат. Анткени ал садиктин аркасы менен гранттарды алышчу экен да. Ошондой бир 3 жыл болду. Мына парламентке келгенден бери көтөрүп жатам, ошо 3 жылдан бери баш аягы жок болбой жатат да. Былтыркы өкмөт чечим чыгарып бергенден кийин кайра тиги ал ошол окумуштууларыбыз кайра өзүнө кайрып алабыз деп ызы чуу болуп, мына эл менен тиги окумуштуулардын ортосунда дагы бир ызы чуубуз мына 3 жыл болуп бүтпөйт. Кээ бир маселелер бат чечилип, кээ бир маселелер бир топ уланып калып атат. Анан эми
көтөрүлүп жатат да, бирок өкүнүчтүү нерселер бар. Бир чети биринчи парламентке келген күнү эле, бир айдан кийин эле дары дармек департаментинде уктуңуздар беле, уккан жок белеңиздер. 6 ай комиссия түзүп, ошо парламентте көтөргөндөн баштап 6 ай комиссия түзүлбөй, анан уже мен аягында теги жогорку кеңештин төрагасына кирип, ушундай эл сиздин атыңызды айтып атат, аралашып атасызбы, эмнеге комиссия түзүлбөйт деп, анан 3 күндөн кийин комиссия түзүлгөндөн кийин ал комиссияда 6 ай биз иштегенден кийин ал кишини 17 жыл иштеген кишини жумуштан алдык да. Бирок өкүнүчтүү нерсеси, адамды жумуштан алганы менен мен муну мойнума алам да, системаны өзгөртүү болмоюнча эчтеке өзгөрбөйт экен. Бизге телефон чалып баркен, кабыл алып коелук. Алло. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык. Мен Таластан чалып атат элем, Дола Аймадан, Талас областын Талас районунан. Сурооңузду бериңиз, аты жөнүңүздү айтыңыз. Суроо мен жана ошо жана депутат айым айтып кетпеди, тендер деп. Ошо тендер менен жана портал дегениңизде мына айыл өкмөттөрдө райондордо вообще иштей албайт экен да. Бир тендер портал деп уручканы сатып алыш үчүн эле бир ай, 1,5 ай күтүп алабыз да. Одан ошо тууралуу мындай жокко чыгарышканга аракет кылсаңар жакшы болот эле да, ошо тендер дегенде. Прямо эле айыл өкмөткө акча берип, мурдагыдай эле көзүм менен текшерип койсоңар анда чечилбейт. Ал тендердин парогун 5 тендер өткөрө турган парогду көтөрүп 1 миллионго чейин көтөрөбүз деп парламент ошол иш жүрүп жатат да азырчы. Ошонун парогун көтөрүп, то есть ошол акчага чейин ки акчаларды, эмелерди, суммаларды тендерсиз өткөрүп, мындай күйүүчү майга, бензинге, чакпайка расходдордун канцтар мындай эң негизи болжом мындай керектүү нерселерге тендерсиз өткөрөт да, кичи акчадагы нерселер. Ошол натыйжа бере алабы оң биз күткөндөй, коомчулук күткөндөй? Эми мындай да, айыл жергесине барганда деле, коррупция нерселер мындай кээ бирөөлөр айтат да, бизде коррупция бар, бизде коррупция жок депчи. Бирок айыл жергесине барганда ал жерде деле биздики ушундай бытовой коррупция көнүп турбуз да биз. Өзүлөп жантылашып ГАИ токтотсо 200 сом бере коюп, теги бир справкага акча бере коюп, батыраак чечип алайын депчи, өзүбүз деле. Алган тарап бар, анан берген тарап бар. Биз алган тарап элден деле ошондой, эл деле ошого деле көнүп калганда. Батыраак бүтүрүп алайын иштеримди, күтпөйүн, очередте күтпөйүн, жакка барбайын, бияка барбайын деп. Бирок системдүү түрдө бул масштабтуу реформа менен бүтүрүш керек. Дагы телефон чалып баркен, кабыл. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Бишкектен чалып аттым эле. Саламатсызбы? Бериңиз сурооңузду бериңиз. Бул эжебизге суроо берейин дедим эле. Бишкектен тиги. Могу коррупция деп через эме кылат да, бүт баарын порталга жүктөтүп, бүт баарын через портал кылдырыпчы. Анан бул жерде порталга жүктөлгөнү бир чети жакшы экен. Экинчи бар экен да, мисалы үчүн бир продукция ала турган болсо, ал жерге название жазылбайт экен, только штуктар жазылат. Анан ценалар көрсөтүлөт да порталдачы. Анан бир жакшы нерсени алайын десең эле, могу алып десең эле, бул нерселерге кеткен биринчиден. Качествосы жок. Экинчиден, бул жерде коммерческое деген адам келгенде, коммерческое предложение менен келгенден кийин эле, бул коммерческое предложение менен келген кишилер кандайдыр бир себептен менен өтпөйт дагы. Анан кишилер өтүп кетет да, вообще бул жерде көрүнбөгөн коррупция экен да. Зарайна түзөшүп алат экен өзүнчө. Ошол тендерге чейинки момент, жана мен айтып кетпедим, тендерге чейинки. Тендерге чейинки. Ооба, сүйлөшүлдү жана. Нас мырза, сурооңуз болсо узата бериңиз. Жогоруда айтып кеттиңиз, мамлекеттик мүлк башкаруу фонду боюнча буга чейин да эфирден көрүп жүрөбүз. Жанагы ишканалардын бөлмөлөрү арендага берилген маселе боюнча. Ушу мамлекеттик мүлктүн маалыматы боюнча чарчы метри 100 сомдон берилет экен. Факттын негизинде 350, демек айырмасы бир 3төн ашык эсе айырмасы болот экен. Бир эле мисал, Руз драм театрды уктуңуздар да. Ошол Руз драм театрдын тегерегинде баарыбыз эле барып жүрөбүз. Сонун кафе, ресторандар бар. Мына азыр чыгып атпайбы? 10 жылдан ашык ушу иштеген эми бир эле кафе эмес, 10 жылда канча кафе алмашылды. Бюджетке такыр акча түшпөптүр да. Бүт ортомчулар ошакта деген договору жок, уруксаты жок. Ошол кафелер деген түзмө-түз бирөөлөргө, текшерүүчүлөргө, кимге билбейм да, азыр белгиси табылбайт. Кат жөнөттүк, жооп жок да. Мага жооп беребиз, расмий түрдө жооп беребиз деп премьер-министр да мына заседаниеде берем деди. Алло. Саламатсызбы? Ибрайым, сизге суроом бар эле. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бериңиз. Саламатчылык, аты жөнүңүздү айтыңыз, кайдан чалып атасыз, сурооңузду бериңиз. Оштон чыгып атабыз, Оштон.
Ош областынан чыгып атабыз. Сурооңузду бериңиз, аты жөнүңүздү Мен айтыңыз. Элюр Айымга түздөн-түз суроо берейин дедим да. Бул коррупциянын бардыгы жогорку кеңеште отурасыз. Жогорку кеңештен башталып атпайбы? Ошол эле министрлер шайланып атканда ставкаларын берип, анан кийин министрликке шайланып атышат. Ал ачыктан ачык. Мен досторум депутат болуш дегендер. Ноон кетирсек, жакында мо түшөт. Деп айтып атпайбы? Ошо министрлер өзүңөр шайлап атасыңар, ставкаларын берип атат. Ал эми жана азчылык шайлабай койгондорду бир жака командировкага, Америкага, Японияга, тияк-бияка жөнөтүп жиберет экен ошол мезгилдерде. Закондорду принимать этип атканда ошол өзүңүздөрдүн коллегаларыңыздан башталды. Коррупциянын баш жагы ушул жогорку кеңеш болуп атпайбы? Министрлер баардык ставкаларын берип, премьер-министрлер дагы ставкаларын берип атпайбы? Макулсузбу? Ал ачыктан ачык эле болуп атпайбы торгойло. Ошол жактан күрөшүш керек. Анан ошондо бул жак кыйылат. Рахмат. Бул деген эми парламенттин системасынын бир кемчилиги бар да, ошол фракционный назначение деп коет да должностторго. Ар бир фракция өзүнчө бир эмелер квоталар болот да. Бул эми жашыруун эмес, ар бир фракциянын квотасы болот. Мисалы деген айыл чарба министрлиги бир бол фракциясына түзмө-түз тиешеси бар. Дагы бир министрлик башка фракцияга же коалицияга жалпысынан тиешеси бар. Ошол шайланып жатканда ошол эмел мындай мага окшогон карапайым депутаттар андай эмеге назначенияларга тиешеси жок дечи, негизи буну деген лидерлер чечишет. Карапайым депутат дегенди тамашалап ошентип айтып коебуз да. Кантип ошондой бөлүнүү барбы депутаттардын? Биз ошентип эми жаш депутаттар же карапайым депутат деп тамашалап коебуз, эми бул чоң тамаша дечи. Анткени ушул өкмөт тандалып жатканда бир түндө эле келип бизге эртең менен эле келип биз списокто алып калдык да. Ошондо мен чоң бир сынга алдым элем Панкратовду. Сиз ушу ЕСК кирип атканда ушундай ишиңизди так аткарбай, кайсы моралдык ушул азыр министр экономика болууга сиздин моралдык укугуңуз жок деп трибунаны айтканда, кээ бир коллегаларым келип алып эмнеге сындап атасың дейт. Эми өзүңөр эле шайлабадыңар, өзүңөр эле алып келбедиңер дейт. Мен алып келген жокмун. Анан мен лидериме кайрылып айттым, эмнеге бул кишини позициясын тактап жатканда, ушу мындай выдвигать эткенде эмнеге биз талкуулаган жокпуз фракциядан? Эмнеге мисалы бизге окшогон депутаттардын ортосунан өткөн жок да, астыбыздан? Анткени ошактан эле сын пикир ошактан чыгып калмак да. Десем, жок, бул ушу чечилип калды, кечээ түндө чечилип калды, шашылыш түрдө, тиги ушундай чечилип калды деген жооп уккам да. Телегөрчү ставкалар жөнүндө айтып кетти. Демек ставкалар колунан кармабагандан кийин, көрбөгөндөн кийин мен барбы жокпу деп эми айта албайм да. Өзүм мына шайлоодо эле айтып атышпайбы, шайлоодо элге пул таратып, элге акча таратылып, мына шайлоодо келген депутаттар деген мен мисалы мен бирөөлөргө жооп бере албайм, бирок мен өзүм айта алам да. Мен мисалы элге таратып, элди шайланып атканда элге 1 сом таратып неткен жокмун да. Ар бир адам өзүнө жооп бериш керек. Бирок монтип бирөө келип Элвира ушул мен министр болот эле моунчасын сүйлөшүп бер деп мага мисалы 3 жылда мен мындай нерсени көргөм, өзүмө түзмө-түз тиешем жок болду да. Көргөн уккан да жокмун. Былтыркы баш прокуратуранын ушул прокуратурада ушу ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо боюнча бирлешиш козголуптур деп айтып чыктыңыз эле. Быйылкысы жөнүндө маалыматыңыз барбы? Бирок мен эгер саны өзгөрбөсө мен таң калбайм да. Демек бизде мындай күмөн бар да, ушу сан өзгөрбөйт болуш керек деп ойлойм. Анткени деген биздики сөздө деген биз бирди айтабыз, бирок ишке келгенде деген ишкерлерди коргойбуз деп айтканы менен, эгер мисалы деген ошол эле эме менен пара менен кармалса, же ошол эле бир коррупционный элемент менен кармалса, мисалы счет фактура менен 800 миллионду кыз үчүн укпадыңыз беле? Минфиндин замы, Минэкономиканын замы, анан ишкерлер. Негедир ишкерлерге дароо эле тиги иш козголуп туруп, а бирок министрликтен эч кимисини азыркыга чейин түрмөдө отурбайт. Бул кызыктай нерселер да. Ишкерлерге дароо биз асылабыз, дароо аларды камайбыз, дароо аларды отурганга даярбыз. Бирок ошол өкмөттүн мүчөлөрү же ошону мындай башкарып келген адамдардын мындай жазасы жок болгондуктан ошон үчүн коррупция да токтобойт. Мынакей азыр транспорт министрлигинин, жол транспорт министрлигинин орун басары кармалды. Анын экинчи тарабы жөнүндө кандай сөз болушу мүмкүн? Ал берген тарап Ал заявление жазган кишисин айтып атасыз да, ал заявление жазса керек, иначе бул кармалмак эмес да. Ошо заявление жазган, мен ойлойм ошол киши укук коргоо органдарга кайрылып ушундай болду деп, ошол кишинин атынан заявление болгондуктан бул ситуация болуп калды да, кармалып калды да.
Башка мындай мен эми башман пара берген адамды, пара мындай сураган адамды кармаган адам катары айтып кетет элем да. Бул экиле жолу болот. Заявление бир тараптан кетет да. Ошон үчүн скрытый съемка да болду. Ошол тараптан заявление кетти да. Ошентип ал адам кармалды. Берүүнүн башында айтып кеттиңиз, жана критикалык масса чогулганда, моралдык жагынан таза ак адамдардын саны критикалык массага жеткенде абал өзгөрөт дедиңиз. Ошону көбөйтүш, ошол массаны көбөйтүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ойлошумда тиги бийликке деген профессионалдар келиш керек. Өкмөттө иштеген же мурда парламентте иштеп кеткен адамдар. Азыр болсо парламентте иштеп жүрүп мен ойлойм да, эми профессионалдар сөзсүз болуш керек. Бирок эң негизги критерий болуп туруп адамдын мындай жан дүйнөсү, мындай жөн эле патриот эмес, мындай көз боемочулук патриотизм деле бар да бизде көп да. Кооз сүйлөп, микрофондо чыкканда кыйкырып алышып, анан бери жакка чыгып алып бири менен достошкондун канчасын көрүп жатам да. Жанында эле уш алып анан эл үчүн да кыйкырабыз, микрофон өчкөндөн кийин башкача болуп калат атпайбы? Бул деген адам өзүнүн мындай жан дили менен ишенип эртеңки күндө ойлой турган ошондой бир поколениябыз келиш керек да. Мен ойлойм, бул целый пласт биздин убакыт керек да. Сиз азыр ушу өзүңүз иштеп жаткан жогорку кеңеш жөнүндө бир канча мындай сыпаттап айтып өттүңүз да. Сиздин айтымыңызга караганда ушул ал жакта ушул микрофондон тышкары мындай иш жүрбөй атканы, сөзүңүздөр өтүмдүү болбой атканы жана башка сөздөр жөнүндө айтып кеттиңиздер. Бирок сиз айтсаңыз, ушу келерки парламент кандай болуш керек экен? Эмнеси кемчилик болуп атат азыркы парламенттин? Саныбы, сапатыбы, эмне кандай болуш керек экен? Мен ойлойм деген кичине мындай карапайым элден деле ар кандай адамдар чыгат дейчи, мындай же тиги элитанын арасында деле ар кандай адамдар болот дейчи. Бирок мен ойлойм, мындай өзүн башкара алган, өзүн ишенген адамдар келиш керек да. Анан өзүн мындай башынан көп нерсе, мындай человек, который сделает себя сам, да, самостоятельно люди должны прийти, которые не побоятся мындай орто ошол массадан, серый массадан чыгып алып өзү оюн айтканга коркпогон адамдар келиш керек. Анткени бул абдан кыйын да. Мен билем, башман деле өтүп жатат да. Бир мындай, мисалы ошол эле Улуттук банктын жанакы судасы боюнча айтып кеткенде, өзүнүн туугандарынан баштап, коллегалар да келип, эмне аласың, ал жакшы эле балага тийишпей эле койчу деп. Мен ал балага Улуттук банктын жетекчисине мен тийишкен жокмун. Мен ошол болгон окуяны айтып атам да, бул туура эмес нерсе деп. Ошол моралдык жактан сындап атам. Же бир министрге анын немесин ишкерлигин сындап баштасаң, ошол эле коллегалар келип, ошол эле тиги ортодо деген тааныш адамдар келип башташат да, эми ал жакшы эле киши, же айыл чарба министринин сынын алсам, өзү чалып алып, Элвира айым, сизге чего вы хотите деп чалып атат да. Ол кандай нерсе? Коомго жибериш керек. Коом тараптан да сын көбүрөөк болуш керек. Ошол сын алынуу туура эле болуп атат да азырчы. Мисалы жакынкы эле назначениялар көрүп жатпайсызбы? Ошол бир должностко бирөө келип, бирок эл деген ой пикирлер айтылып аткандан кийин кайра ал жумуштан алынып, алмашылып атпайбы? Бул туура нерсе. Акыры биз тазаланып өзгөрүп атабыз да. Бул бир аз убакыт дагы керек. Элвира айым, сиз бүгүн студиябызга конок болуп келип, өзүңүздүн жакшынакай ой пикирлериңизди бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Суравардиева болду. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов жана Малис Шоноров алып бардык. Саламатта туруңуздар.